Бул Кочкор районунун Кызыл Дөбө айылынын балдары. Аз убакыттын ичинде алар бир нече ырларды үйрөнүштү. Алгач бул жерге кадимки эле боз үй тигилген. Андан соң анын ичи балдарга толду. Алардын арасында кичинекейи, чоңурагы, жоошу, тентеги да бар. Бүгүн булар меймандарды тосуп жатышат. Жайлоо эс алуу лагерине кош келиңиздер. Анда эмесе биздин бир күндүк даярдыгыбызга күбө болуп койсоңуздар. Каналдар, алгач Кыргыз Республикасынын мамлекеттик символикаларына токтоло кетели. Бул Кыргыз Республикасынын туусу. Туунун өңү кандай экен? Кызыл. Тууда эмненин сүрөтү тартылып турат? Күндүн жана түндүктүн. Күн эмнени билдирет? Ар дайым тынчтык болсун. Ал эми түндүктүн алдында жашаган көп улуттуу элдерди билесе, алар кайсылар? Кыргыз, өзбек, тажик, мына ушул көп улуттуу элдердин эмнесин билдирет экен? Ынтымагын жана биримдигин. Азаматсыңар. Эми бул Кыргыз Республикасынын эмнеси экен? Герби. Гербте эмненин сүрөтү тартылып турат балдар? Күн, тоонун, көлдүн, ак шуңкардын, пахтанын жана буудайдын. Анда эмесе ар бирин чечмелеп кетеличи. Күн эмнени билдирет экен? Тынчтык болсун. Тоочу? Бири болсун. Көлчү? Бейбит жашайт. Ак шуңкарчы? Кечеңди коргойт. Пахта менен буудай ток болуп ай болобу. Азаматсыңар. Кана эмесе анда баарыбыз ордубуздан туруп Кыргыз Республикасынын мамлекеттик күн чогуу аткарабыз. Акман гүлү аса толор талалар, элибиздин жан менен барабар, сансыздыгын ала толсун мекендеп, сактап келген биздин ата бабалар. Булардын баары жергиликтүү малчылардын балдары. Эгерде алар буга чейин жайкысын ата-энелери менен бирге жайлоодо болсо, эми күнүгө 3 саат бул жерде билим алышат. Тарбиячылар балдарга сандарды, тамгаларды үйрөтүшөт. Алар бирге сүрөт тартышат, жомок айтышат, бийлешет жана ырдашат. Маселен, жакында өспүрүмдөр кара жорго бийини үйрөнүштү. Ильяс чыгып кетпеди. Ал эми жакында балдар Манас эпосунан үзүндүлөрдү жатташты. Манас болуптур, Манас атка конуптур, улуг жашын сурасаң, 12-ге толуптур.
учканына теңебей. Hey! Жайлоодогу бала бакчалар ишин июль айында башташат. Бул боз үйлөргө 2 жаштан 15 жашка чейинки балдарды кабыл алышат. Тарбиячылардын максаты элеттик балдарга билим берүү. Кызыгы окутуучулар бул үчүн эмгек майына деле албайт. Сүрөттөр боюнча айтабыз, тамгаларды сүйлөтөбүз. Же болбосо булар табышмактуу тамгалар. Кана ат эмнени билдирет? Бул жерден эң кенже балдар мектепке даярданса, чоңдору мектепте өткөндөрүн кайталашат. Анан албетте ар бир сабак оюн менен коштолот. Кичинекейлер жаман жакшыны айырмалаганды үйрөнүп дос күтүшөт. Аппараты. Жалгармапты. Киреш колдор арбей. Балдарын алып кеткен ата-энелер мындай боз үйлөрдүн ачылганына кубанбай койбойт. Себеби алар мал менен алышып, кичинекей уул кыздарын окута алышпайт. Андыктан жайлоо бала бакчалардан өспүрүмдөргө билим берип жаткан тарбиячыларга ыраазычылыгын билдирүүдө. Мен балам айылдан эле барып чыктым бакчага. Эжелер менен баары менен тааныш. Бияка келгени барбайсың деп да айткан жокмун, өзү эле келген көрүп эле. Жакшы. Негизи биздин бала бакчанын тарбиячысы аябай күчтүү, Турсунай эже. Балдарды өзүнө тартып, биз да тил табыша албай калган кезде даже Турсунай эже аркылуу сүйлөшөбүз, кичинекей керек да. Ошо баары элдин баары сүйүнүп атат бул айылга. Белгилеп кетсек, бул жерде билим алган балдардын көбү келечекте чоң кызматты ээлесем деп кыялданышат экен. Маселен, бирөөсү сот болсом десе, экинчиси экономист, башкасы президенттин милдетин аткарам дейт. Ал эми дагы бири айылга келип ушундай бала бакчаларды салып, кичинекейлерге сабак берем деген тилеги бар.